Assalamu алейкум. Каналыма кош келиңиз. Бүгүн сиздер менен биргеликте Миң Түркүн жөнөкөй ашканасы болмокчу. Каналымдан алыстабаңыз. Бүгүн сиздер менен биргеликте мастава даярдайбыз. Керектүү азыктардын баарын экранга жазып чыгардым. Казаныбызга өсүмдүк майын куюп, кызыганда этти салып, кызарганча кууруп алыңыз. Мына эми пиязды салып, кууруп алабыз. Түсүн өзгөртүп, сары цвет болгончо. Андан кийин сабиз 2-3 мүнөт жакшылап кууруп алыңыз, анткени сабиздин бышышы кыйыныраак. Томат пастасын салып, бир чоң аш кашык өлчөмүндө томат пастасын салып, жакшылап аралаштырып алыңыз. Андан кийин картошка болгарскийди салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Татымына жараша туздан салып, аралаштырып алыңыз. 3 литр өлчөмүндө муздак сууну куюп алыңыз. Мен сууну бөлүп куйдум. Бир сыйра аралаштырып, бул учурда машты да жууп тазалап алдым. Калган муздак сууну куюп, машты да салып алабыз. Машыбыз семирип жарылганча кайнашын күтөбүз. Мына биздин мастава кайнап чыкты. Эми күрүчтү да салып алабыз. Бир сыйра кайнап чыккандан кийин печканын астын жай отко коюп кайнатабыз. Чеснок, зире, приправаларды салып алдым. Мына биздин мастава да даяр болуп калды. Мына мастава даяр. Мына ушундай суюк тамакты күндө даярдап жесеңиз да көңүлүңүзгө тийбей турган суюк тамактардын катарын толуктайт. Видеом жакса лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.